Кадырлуу кештин катышуучулары, бүгүн жаркыраган залыбызда урматтуу өнөр ээлери, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Улуттук консерваториянын профессору, Кыргыздын аспаптык өнөрүнө чоң салым кошкон таланттуу педагог, улуу устат Калыбек Жекшеновдун жаркын элесине арналган жаш комузчулардын экинчи сынагынын жеңүүчүлөрүнүн гала концертине куш келипсиздер. Эжелтен бери Кыргызды кыргыз кылып таанытып келаткан 3 кыл комузубуз бүгүнкү күндө дагы кулак кужурун кандыра тургандай жаркыраган кеченин көркүн өзөгүн ачып бере турган болуп атат. Аны эмесе Шекербек Шеркулов эргиме башкы дирижеру, Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Тилегенов.
Barдай ғана көтін ол ай жайнады жайнады Üldürsün boylu, üldürgün terip, çürçeli koyulu. İndi kan tamgan, tutmandı cerim, usadar bolum, gün sayın oylum. Sadar bolum, gün sayın oyulum. Olonu çiğip, karagat caynap, o koydu bulbul, dil bezip sayrap, caş onun şango. Çalıp, ürkümün meni turgan sıytarmap, ürkümün meni turgan sıytarmap. Atır çutandı, armansız gündür, özümdü kaldı. Alısta cürüsem, demberet dayım, üzümdün algan ömürdün şanı. Algan ömürdün şanı, indi kan tamgan, tutmandı celim, usadar bolum, gün sayın oylum, usadar bolum, gün sayın oylum, usadar bolum, gün sayın oylum. Sizlerden алдыңыздарга сыйлык тапшыруу аземин баштоо алдында конокторубузду жана кадырлуу калыстарыбызды чакыралы. Саламатсыздар бардактуу агайындар, кымбаттуу, таланттуу жаштар. Biz mına ikinci жолу Қалыбек Жекшенов атындағы Татнакай конкурсту өткөрүп атабыз. Бұл таланттар жөнүндө кеп болгондо сөзсүз мугалимди эскеребиз. Мынау Кыргызстандагы Комуз жаатында педагогикада эмгеги аябай чоң сиңген Қалыбектин сүрөтүн карап туруп ой келип атат да мага, уучубуз кур эмес экен. Ушундай Татнакай балдарды тарбиялап, өстүрүп, чоңойтуп, жолго
момтип салып койгон, ошонун эмгегин унутпай, ушу кымындай балдар суранып. Конкурсту батыраак өткөрсөңөр, көпкө өткөрүп турсаңар, биз дайыма ошого катышып, сыйлык алсак да, албасак дагы эл алдына чыгып, өнөрүбүздү көрсөтүп турсак дегенде эки көздөрү төрт. Мына ошолордун суроолорун канаттандырып, моминтип бардыгыбыз тең чачпагыбызды көтөрүп алып, комиссияда отуруп, башка жумуштун баарын таштап, элдин баары майрамдап атса, биз ушул балдар менен кошо жана конкурстарды өткөрдүк. Мынакей Калыбек өзү өлгөн эмес экен, аркасында татынакай кандай окуучулары бар. Мынакей биздин Сүйөркулова Иринага чоң рахмат. Мынандай эмгек кылып, мынандай келечекти ойлоп, жакшы конкурсту өткөрүүгө белсенип киришип, бардыгыбызды тең момтип чуркатып атат. Бул абдан жакшы. Ушу Иринага кол чаап коюңуздар. Бардыгына тең эле бергин келет, бардыгына тең сыйлыкты тапшыргын келет. Бирок баягы спорттогудай эле кыйыны жеңет, күчтүүсү жеңет. Баягы билектүүсү бирди жыгышы мүмкүн, ал эми билими бар, билим менен алдыга умтулуп аткандар далайын жеңип келатат. Ошон үчүн биз ушул конкурсту уюштуруп аткан уюштуруучуларга чоң рахмат айталы. Анан мынау катышып аткан балдар ушу таскагынан жазбай алдыга умтула берсин деп тилек кылалык. Азыр болсо эми ушул уюштуруу комитетинин атынан эми сыйлыктарды тапшыруу аземин баштай берели. Деп биринчиликти жеңүүчү болуп бул эмес, менин оюмча катышкан, ушундай конкурстарга катышкан өтө чоң школа, негизинче мектеп болот да. Значит, канча жыл окуп атат ушу балдар, ошонун результаты бүгүн чыгат. Мисалы үчүн, бири экинчиде окуп аткандар, бири 5-6-да окуп аткан болушу мүмкүн. Вот ошонун результаты болот. Кудай буйруса, мен ойлойм, сөзсүз эле комузчу эмес, арасында дирижерлор келечекте, арасында жакшы Калыбек окшогон педагогдор чыгышы мүмкүн. Ошон биз таймаш болуп атканда, конкурс болуп атпайбы орусча айтканда, таймашта, мелдеште байкалып турду да, канчалык музыкалдык эмеси жөндөмү бар, билими бар, ошонусун баары көрүнүп турат экен. Келечекте Кудай кааласа, булардан жаман адамдар, жаман музыканттар чыкпайт. Кудай мен ойлойм, ийгилик болсун ушу балдарга. Дайыма катыша берсин. Эч убакта эме ой мен жарабай калыптырмын деп эме албаш керек. Кайрак бул как будто бычакты кайрагандай болот. Ошондуктан балдарга ийгилик каалайм. Биздин элибиз Алмустактан ушу өнөрлүү, таланттуу адамдардын мыктысы аркасына шакирт тарбиялап, устаттык милдетти аркалаган, устат болуу түйшүгүн ичи кенен аркасына бир жакшылык каалаган, окуучуларды өстүргөн гана адам аркалай алган. Биздин салттуу музыка өнөрүбүздө, ушу комузчулук өнөрдө устат катары таанылган инсандарыбыздын бири ушу Калыбек Жекшенов болчу. Комузчулук өнөрдө мен эки улуу педагогду айткым келет. Биринчиси ушул кыргыз комузунун күүлөрүн нотага салып, ушу келечек комузчулардын даңгыр жолун ачып берген бул Чалагыз Исабаев. Экинчиси ушул кыргыз комуз өнөрүнүн айрыкча ушу мектеп окуучуларынан тартып өзгөчө ыкма менен иштеп берген ушул Калыбек Жекшенов агайыбыз эле. Калыбек агайыбыз ушул консерваториянын түптөөчүлөрүнүн, ушул консерваториянын мыкты педагогдорунун бири болчу. Өзү мен көрүп билип, ушу жылдызы төгүлгөн, окуучулардын ушунчалык жүрөгү менен мамиле кылган инсан эле. Анан Калыбек Жекшеновдун өлбөгөндүгүн мен көчөгөн иш 2 күн калыстар тобунун курамында отуруп, ошо киши иштеп чыккан күйлөрдү биздин кичинекей мотурайган бөбөктөрүбүз чертип, ушундай ойноп отурса, бул кишинин салган изинин өлбөгөндүгүнө күбө болдук.
өнөрлүү өлбөйт деп кыргыз туура айткан экен. Мына Алмустактан биздин тетиге кийинки муунга эле изи калган Токтогул, Карамолду, Ыбырай аталарыбыздын өлбөгөндүгү ушу артында калган өнөрүнөн болуп эсептелет. Ошолорду өлтүрбөй кийинки муунга жеткирген инсандардын бири ушу Калыбек Жекшенов. Кечээ күнү биздин балдарыбыз бул киши иштеп чыккан тетиги элдик күйлөрдөн тартып бир татаал күйлөргө чейин, эч ким чертпей жүргөн күйлөргө чейин өзүнүн иштеп чыккан ыкмасы менен жөнөкөйлөштүрүп берген экен биздин жеткинчектерге. Абдан жакшы, мыкты келечектин мыкты комузчулардын өсүп келе жаткандыгына абдан сүйүндүк. Биздин музыкалык окуу жайдын ушу мугалимдерине, педагогторго мен өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Анткени ушунчалык жакшы муунду тарбиялап аткан экен. Мына ушундай мотурайган бөбөктөрүбүз турганда биздин улуттук музыка өнөрүбүз өлбөйт. Анын ичине эс салган Калыбек Жекшеновдой мыкты устаттарыбыздын дагы эмгеги өлбөйт деп айткым келет. Ана мындай кече, мындай конкурстарды өткөрүү оңой эмес. Биз мына башыбыздан өткөн киши катары айткым келет. Ушул уюштурган жагынан мен жубайы Ирина Сүйөркуловага өзгөчө ыраазычылык билдирем. Бизде көп эле аты башчы инсандарыбыз эскерилбей калган учурлар көп. Мына ошол тирүү киши, өлгөн кишини тирүү кишидей кылып алып жүргөн бул жакшы жубайдын белгиси деп айткым келет. Ушу Калыбек Жекшеновду бүгүнкү күндө дагы тирүү кишидей алып жүрөт. Мына бул конкурсту мына жыл сайын өтүп аткандыгы а кишинин жаркын элесинин дагы элдин эсине салып тургандыгы мына могу балдардын баарынын эсинде калат. Анткени Калыбек Жекшеновдун чыгармачылыгына арналган конкурстун лауреаты, жеңүүчүсү деген сыйлык булардын өмүр баянына жазылып калат. Арбагы ыраазы болсун, аны сыйлаган сиздерде кыргыз журту, тууган тушкандары, тери теңтуштары, окуучулары, шакирттери бар болуп, ушул консерваториянын жарыгы өчпөсүн. Ира, ишиңер илгирилүү болсун абдан. Бул чоң, абдан чоң иш, албетте. Мыктылардын мыктыларын Кудай Таала эрте алып кетет экен дегендей, биздин Калыбек байкенин эмгеги абдан зор кыргыз мамлекетине, кыргыз журтчулугуна, өтөнчө жаштардын арасында мындай комузчулук дүйнөдө кыргыздын жаны менен комузу кошо жаралган дегендей, ач курсакты ток кылган, жалгыз отурган кишини жалгызыратпаган, бала менен эненин ортосуна кошкон, мээримди кошкон, жан дүйнөңдү козгогон, махабатка салтанат кошкон, өксүз арды каш кабактан алган бул комуз экен кыргыз үчүн. Илгертен бери келаткан. Ошол жан дүйнөнү өнөрдү мыктысы кылып Кудай Таала бизге берген комузду барктап даңазалап аткан, жалпы ушул ишараны жасап аткан кишилерге, консерваториянын жамаатына, биздин ректорубузга, жалпы ушул конкурсту жасаган, тылда калган, айтылбай калган байке эжелердин баарына тең чоң рахматыбызды айтышыбыз керек. Саламатсыздарбы, туугандар. Бүгүнкү Калыбек Жекшенов атындагы жаш комузчулар сынагынын катышуучулары баягы кыргызда бир жакшы сөз бар экен, аз болсо да сас болсун деп. Бизде бир 30-35 тегерегиндеги катышуучулар болду. Бирок ошонун ичинен аябай мыктылар көп экен, жакшы экен. Мен ушунчалык ыраазы болуп калдым. Мынакей Калыбек Шешанович өмүрүнүн акырына чейин бир эле ушул консерваторияда, улуттук консерваторияда эмгек кылбастан ал киши көп тармакта, көп окуу жайда эмгек кылды да, Мукаш Абдыраевден баштады эмгек жолун. Ал жерде өзүңүздөргө белгилүү 6 жаштан баштап балдар билим алат. Музыкалык орто окуу жай Күреңкеев атындагы ал жерде эмгектенди. Шубин мектебинде, Ишеналы Арабаев университетинде ал жерде эл аспаптар кафедрасын түптөдү ал киши. Бишеналиев атындагы искусствода эмгектенди. Андан соң ушул өмүрүнүн акырына чейин биздин Калый Малдабасанов атындагы улуттук консерваториябызды сыйлап, жакшы көрүп, ошол өзүнүн акыркы кеткен күнүнө чейин мына ушул жерде эмгектенип, балдарга болгон таалим тарбиясын берип, билген акылын, билген насаатын үйрөтүп, анан ал киши биз менен кош айтышып кете берди. Бул өтө өкүнүчтүү. Ал кишинин көзү тирүү болсо, кыргыз искусствосуна дагы далай салым кошмок. Момундай татынакай мутурайган балдарды дагы далай жолу үйрөтмөк. Эми мен айтар элем, ал кишинин артында мынакей жакшынакай шакирттери бар экен. Татынакай балдар өсүп келатыптыр. Ата-энелерге, мугалимдерге мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай кыргыздын татынакай чыган балдарын келечектеги Карамолдо, Ниязалы, Токтогул кылып тарбияласак деген тилектерим менен ушинтип кароосуна алып келип, мынакей баарын жетелеп келип катыштырып атышат. Бул кароосуна быйыл 2-нчи жолкусу өтүп атат. Калыбек Шешеновичтей болгон жөнөкөй, мыкты, чыган, устат, насаатчы, адамгерчилиги өтө бийик ушундай татынакай адам чыгат деп чын жүрөгүмдөн ишенемин.
Баарыңыздарга чоң рахмат. Эстердин илерчиси Самара Токтакунова эжекебиз келди. Кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Сыйлык тапшыруу аз эмне өтсөк, дүбүрт чыгат алыстан, жолду кара чаң учкан. Тайгак жолдо туяктан от чагылтып, тайлар келет жарышкан. Начарлары таштак жолдо баш чайкап, күлүктөрү чыгып келер жарыштан демекчи. Пикетке эмес, китепке чуркаган. Согушка эмес, комуска чуркаган. Жолду тосконго эмес, жолду ачканга чуркаган биздин жеңүүчүлөрүбүздү чакырып алалы. Жалпы 40-ка жакын окуучу катышкан, алардын арасынан таланттуулары тандалып алыныптыр. Анда алгач грамота ала турган грамотанын ээлерин чакырып алалы. Калыбек Жекшенов атындагы фонд уюштурган жаш тилек жаш комузчулардын конкурсуна 40-ка жакын комузчулар катышып, комузда мыкты чеберчиликтери үчүн ардак грамота менен сыйланышты. Сыйлыкты белгилүү талант комузчу Руслан Жумабаев тапшырды. Жана ошондой эле кызыктыруучу үмүт сыйлыгына Абдраимова Айзат, Советбек кызы Аяна ээ болду. Сыйлыкты СССРдин эл артисти Залкар комузчу Самара Токтакунова тапшырды. Жана ошондой эле Калыбек Жекшеновдун чыгармаларын мыкты аткаргандыгы үчүн Ниязбек уулу Тилек сыйланат. 3-чү орунду ээлеген жеңүүчүлөрдү чакыралы. Сыйлыкты элибиздин эл артисти Улук мырза Болот Багаевич тапшырат. 2-чи орундун ээлерин чакырып алалы. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Коомдук телерадио корпорациясынын башкы директорунун орун басары Иманалиев Кайрат мырза тапшырат. 1-чи орунга татыктуу Идрисов Байел, Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Муратбек Бегалиев агайыбыз тапшырат. Жана ошондой эле 1-чи орундун сыйлыгы улуттук костюмдун сертификаты менен сыйланып атышат. Баш байгени тапшырууга кезек келди. Баш байгенин ээси Калматова Айдай. Орозобай Кенчимбаевдин комузу кабы менен баш байге ээси Калматова Айдайга ыйгарылды. Кол чабуулар. Баш байгенин мугалими Мамбеталиева Анаркан эжекебизди чакыралы. Абдраев атындагы музыкалык окуу жайынын директору Аманбаев Исрадин Абдилашимович. Жана ошондой эле диплом менен номер 6-чы музыкалык окуу жайынын директору Шаланидинова Эльмира Садыковна сыйланат. Жана ошондой эле эми мугалимдерге, өмөрү дарактарга кезек келди окшойт. Консерваториянын атынан, жалпы баарыбыздын атынан рахмат. Жекшенбек жөнүндө бир аз
айтып кетким келет. Бул өтө күчтүү саяпкер, өтө күчтүү мугалим эле, азамат болчу. Анын окуткан окуучуларынын баары тең лауреат болуп атат. Мына ошону менен биз консерватория сыймыктанабыз. Элибизде ушундай таланттар тарбиялаган саяпкерлер көбүрөөк болсо деп Кудайдан тилеймин. Бүгүнкү балдардын талантын уктуңуздар, кандай сонун жаштарыбыз, балдарыбыз, неберелерибиз өсүп атат. Биз кандай бактылуубуз, учубуз кур эмес экен. Кудай буйрса алдыда биздин ордубузду бата турган кыз уулдарыбыз, неберелерибиз өсүп атканын көрдүңүздөр. Мындай таланттар да көп болсун. Консерваторияда ушундай саяпкерлер, ушундай улуу комузчулар иштеп, кыргыз эли үчүн, кыргыздын маданияты менен искусствосун өстүрүп, өндүрүп, саяпкер болуп, көп талантты жалгыз эле кыргызстан эмес, бүт дүйнөгө таанылган ушундай таланттарды өстүрө берсин мен Кудайдан тилеймин. Чоң рахмат сиздерге. Анда эмесе азыр сиздерге Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер профессор Калыбек Жекшенов агайыбыздын кыргыз музыкасына кошкон салымы канчалык экендигин жалпыңыздар көрүп, билип, угуп атасыздар. Калыбек агайыбыз теле радио менен биргеликте тыгыз байланышта болуп, элге, журтка, калкка ошол кыргыз радиосу аркылуу өткөрүлгөн таланттардын таймашында серепчи болуп, бир топ эмгектерди жаратып келген. Азыр Калыбек агайыбыздын үнүнө кезек берели деп атабыз. Музыкалык редактор Чынара Итигулова менен маектешкен маегинен үзүндү угуңуздар. Иштегениме 40 жылдан ашты.
Ошондон бери иштегенде балдарды окутуп келдим. Ушунча ар кайсы жерлерде болду, училищеде дагы, школда дагы, мектепте, самодеятельностьте дагы, вузда дагы иштеп келдим. Ошондо балдардын деңгээлин жакшы билем. Азыркы балдардын деңгээли таптакыр башка. Мына эгемендикти алгандан бери дагы өтө чоң ийгиликтер бар. Комуз черткен кызыккандар абдан көбөйдү. Анан ошондо айтайын дегеним, могу залкар күүлөргө азыр ошого кирип атышат да. Мына дүйнөнү аткарган балдар да бар азыр. Анткени бул дүйнө деген күүнү түшүнүп ойнош өтө татаал. Анын үчүн дүйнөнү жашап, мына Карамолдо өмүрүнүн аягында жазган күүсү экен. Ошонун баарын жашаган, өмүрүнүн баарын тең элестетип ойной турган нерсе. Жүрөк менен сезип. Жаш баланы камтай албайт да, башынан өтпөгөндөн. Ошондой болсо дагы азыркыларга түшүндүрүп айтып өткөндө, кадимкидей ошол деңгээлде жашыныкы кылып аткарат. Эми Карамолдонун өзүндө кылып аткарбаса дагы уже ийгиликтер жакшы. Карамолдонун комуз чертүү ыкмасы абдан татаал. Мындайда мен сиздерге айтсам, бир тактын ичинде эки нотасын терип кетсе, экинчи нотасын жаа чертүү деп коет, кварта квинта дегенде нечедет. Андан кийин кайра шилтеп кетип, ушул бир тырнактайдын ичинде экөөнү ийилип кетип, экинчи кварта менен алып кайра ушундай ыкмакан бар кандай ойногондо дагы. Могу дүйнөдө да абдан көп. Насыйхат күүсүндө да ошол. Баардык Карамолдонун күүлөрүнүн баары аткасы ушундай да. Ошонусу менен өтө татаал. Ошондон көп кишилер Карамолдонун күүлөрүнүн баарын ала бербейт. Атын албайт. Анткени аны өтө кымбаттык менен иштеш керек да. Бул жерде ар бир үндү таптап ойнош керек да. Жана мен айткандай, жаа чертүү деп терип кетип, кайра шилтеп кетип, кайра бир эки кичке жерден терип кетип, кайра шилтеп кетип ушинтип ойнойт да. Бул өтө татаал, ошондон көп албайт. Анан дүйнөдөгү биринчиден бул күүнүн мазмуну акылга сиңиш керек, жетиш керек. Ага дагы түшүнө бериш өтө кыйыныраак болот. Жаштар ушундагы бирок аны айтып түшүндүрүп жеткизсе болот, ойногонго болот. Баарын тең анткени бизде музыкалык терминдер бар да. Могу жер мындай болуш керек деп түшүндүрүп айтабыз да. Дүйнөнү элестетип, Карамолдонун акыркы күүсү экен деп, ошол дүйнөнү өткөн өмүрүн элестетип, ошонун баарын жалган дүйнө мынтип баратат, кетип баратат, картайып калдык дегендей деп айтып атып түшүндүрөбүз да. Биз мунун баарын тең азыр нотага түшүргөнбүз. Ошол нотага түшкөндө жазганда туура жазылса эле, мунун баарын татынакай окуп үйрөнөт балдар. Ошо жазганда туура эмес жазылып калышы мүмкүн. Ошо түшүргөн нотага түшүргөн киши. Ошол жерде бирден нота турса терип чертесиң, эки нота турса жаа чертүү дейт, кварта квинта менен ойнойт. Ал эми 3 кылды комузда. 3 өтөтүн жазылып турса аккорд болот, анда шилтейбиз, 3-үндүү болот. Же 2-үндүү, же 3-үндүү, же 1-үндүү. Мына ошол нотага ошондой жазылыш керек. Ошондо ошондой кылып терип ойногонго аракет кылып атып, иштеп атып ошондой өзүнө окшоштуруп ойносо болот. Ошол ыкмасы бар да жазганда. Андан башка дагы айтарым, кыргызда, кыргыз музыкасында өзүбүздүн тилибиз бар. Кыргызча сүйлөгөн өзүбүздүн тилибиз бар, ошондой музыканын да тили бар. Ошондо жанагы нотага жазгандар кээде тактын туура эмес коюп койсо, башы менен аягы сүйлөм жоголуп кетип, мазмун жоголуп кетет. Ошол сыяктуу музыкада да бар. Ошол жерде кайсы жерден дем алып, кайсы жерден басым жасап, кайсы жерден эми басым дегенде эле бизде акцент деп коет го музыкада. Ошентип койсо эле чаап калса, акцент деген бул киши сүйлөп атканда тилинде болот эмеспи, өзүнүн акценти деп. Ал кыйкыргандан эмес, ошондой акцент болуш керек, жумшак гана басымдуу өнүтүп ойной турган. Ошолордун баарын табыш керек да, ушул кыйынчылыгы ушунда. Бул музыкада дагы эле ошондой сүйлөгөн сыяктуу. Өткөн ишке душман жок, өлүмдөн кыйын душман жок. Атаңдан өткөн кудай жок, апаңдан өткөн умай жок дейт. Ошол сыяктуу бүгүн биз эскерип аткан Калыбек агайыбыздын жаркын элесине арналган бул сынак Калыбек агайыбыздын жаркын келечеги десек болот. Үрөөн бутагы десек болот. Жеңиши десек болот, жемиши десек болот. Мына ушундай окуучуларды тарбиялап кеткен агайыбызга таазим этүү менен биз концертибизди уланта берели.
Мен комуз менен ырдачы эмес элем, бирок ошол комузду ушул Калыбек агайыбыздан сабак алып калдым эле. Бирок азыркы аткаруучу чыгармам ушул агайымдын жаркын элесине болсун, кабыл алып коюңуздар. Dilimde balday sözümsün, dilimde nazik sezimsin. Suyumu bütkön gül azık, ay gül azık. Ömürdün cazı özüngsün, ömürdün cazı ey özüngsün.
менден ай жаш көңүл ийгойчу түгүлгө үчүн ай түзүлсө Düşümde gana ay seninle Dün uykum gana sızlap ikim kaytam Sen üçün gana görgün ay düşündüğün iyi koydun özüngöne başkan ay kim kaytam sanamagana ay ardayım sabılıp kana жүрөги орутам sen üçün гана көргөн ай düşündüğün iyi koyçu sırdaşıga kimgeң ай жорутам sen üçün гана көргөн ай
ошол ырды агай нотага түшүрүп мага өзгөчө ошол ырды аткарып калууга зор салымын кошкон. Ошол ырды укканда бирок агайды эстейм, ар бир ыргагын айрыкча колду кантип ойнош керек, күүсү кантип чертиш керек, ошоларга абдан мага үйрөтүп салым кошду эле. Ошону аткарып коеюн. Адырга гана чыккан жекенби, ал жекен өтүп экенби, азапты тартып кайгырып, озыйнат армандуу болуп кетемби. Күнгөйдө гана чыккан жекенби, күлүк атайын сен жетемби, күйүттей тартып кайгырып, озыйнат күйүттөн бозоп кетемби. Көчкөндө гана миндиң кулатты, а сенин көркөмүң мени да куратты. Көрсөтөр ай бекен көзүңдү, көбүнчө гана сулуу зыйнатты. Аземдеп гана миндиң кулатты, а сенин ардагы мени куратты. Алдырар бекен өзүңдү, айтылуу гана сулуу зыйнатты. Ошондо кең каракол четинде, керектиңдин ау изи кетилде, керилеп барып бир сүйсөм, озыйнат кебезен аппа бетиңди. Ошондо чоң каракол четинде, чотумдун чоюлап барып бир сүйсөм, озыйнат чоктон бир кызы бетиң ай. Бишкек шаардык мэриясынын маданият башкармалыгынан келген өкүлү Жантөрө Асанбаевичти алдыга чакырып койгуга уруксат этиңиздер. Жана ошондой эле Жайыл районунун Жайыл айыл өкмөтүн чакырып койгуга уруксат этиңиздер. Жайыл районунун Жайыл айыл өкмөтү келип берсеңиз. Жана ошондой эле классташтарынын, агайыбыздын классташтарынын атынан бир инсанга сөз берели. Келиңиздер. Урматтуу туугандар, бүгүн абдан чоң майрам болуп атат. Илгери партиянын кезегинде айтчылы, Ленин деп айтсак партияны түшүнөбүз, партия деп айтсак Ленин түшүнөбүз дегендей, комуз деп айтсак кыргыз түшүнүп атабыз, кыргыз деп айтсак комуз түшүнүп атабыз. Ушунун өзү чоң байлык. Мен эмеге арнап бир ыр жазып келдим, ошону окуп берейин деп чыктым. Кол чабуулар. Мынакей мэриянын өкүлдөрү ыр жаза баштаптыр. Жакшы жашан. Комуздун үнү угулса, коңур доошу созулса, комузчу калып эгелесе, күлүп келет алдыга. Айнек тунук жан элең, агын суудай шар элең, комузду колго алганда, искусствого жар элең. Акылы анын башка эле, өзгөчө болчу ишенчек, калыс жашап ойлочу эмес, ким бирөө алдап кетет деп. Комуздун камбай үнүнө, комузду сүйүп жүргөндө, көтөрүп кетти шумажал, жалгандан чын дүйнөгө. Кетсең да өзүң келе жатат,
Karanın kımbat biz menen, komuzdun büyüğününde karifeyler baskan izmenen. Jaş talantlar erçişip, jolda gelet uzanıp, jel joğondu jetektep, jiger menen ulaşıp. Savak bolup baldarga, aytılıp atın gelüde, jaşoda jarık jürösün, narstilerдің жүзінде. Айтылған сайын санатың, açılgan sayın sapatın, jaşoğulаған жүрөктө, sen бактылуу адамсың. Ескери белге баркыңды, көтөрүп көккө даңкыңды. Жаш татка жарың келүүдө, тутутуп сен атыңды. Өтчө да көзүң жарыктан, өтчөң да бул жалгандан, қалбек атың жаңырар, кылымдар бою тарыктан. Урматтуу бүгүнкү конкурстун катышуучулары, биринчиден айтып кетер элем, Ирина Эжебизге жана бүгүнкү конкурстун уюштуруучуларына чоң өзүм атыман жана өзүбүз Калыбек Байкебиздин айылдаштарынын атынан чоң ыраазычылыгымды билдирип кетет элем. Ошондой эле Калыбек Байкебиз жөнүндө айта кетсек, 2013 жылы май айында Калыбек Байкебиз төрөлгөн үйүнүн көчөсүнүн айылдын тургундарынын атынан өзүбүздүн айыл өкмөткө арыз түшүп, ушул Калыбек Байкебиздин жашаган көчөсүнүн атын ушу Калыбек Жекшенов атына ыйгарып коюуну уруксат этүүгө. Ошондой эле июль айында айылдык кеңештин депутаттарына арыз түшүп, арыз каралып, ошондой эле ошо Калыбек Байкебиздин көчөсү, центральный көчөсү Жекшенов Калыбек атына ыйгарылды. Калыбек Байкебиздин акак ансамблин түзүп кеткен экен. Калыбек Байкебиздин элесин эч качан жокко чыгарбай, унутулбасын. Ушундай акак ансамбли Кыргызстанда жеке чет мамлекетке ошондой эле Калыбек Байкебиздин атын алдыга чыгара берсин. Рахмат бар. Рахмат. Былтыр ушул убакта май айында ушул жерде дагы ушундай гала концерт болуп, Калыбегибиз бизди көз алдыбызда турду. Калыбекти жолдош балам катары толкунданып, бир ошондо ыр жаздым эле. Калыбек жөнүндө ырымды окуп коеюн белек. Досубузду эскерүү кечеси өтүп жатты. Биз сүйгөн жаз айынын майында гүл жыттанган Бишкегимдин улуттук консерватория чоң залында төрдө илинип турду чоң сүрөтүң күлүмсүрөп. Жайдары учурашып тосуп алдың, кандай дедиң Малжан Айыл апа, өзүңдүн ден соолугуң, ал акыбалың. Баары жакшы Айыл апа жайында, ала келдим жакшылыктын салам дубайын. Өз өрмөгүн өзү согуп жатышат, айыл үчүн боло көрбө убайым. Кечеси Калыбектин өтүп жатты, агайын эскерип шакирттери. Кармаган колдорунда 3 кыл комуз, калпагы баштарында кардай аппак, сызылат комуздан сыйкыр добуш. Кээде секин тоодон соккон шамалдай, кээде толкуп ташкындаган дайрадай, черди жазып чертип жатты чебер кол, шилтемдери бирде закым бирде жай. Зал жаңыртып залкарлардын күүлөрү, кайгы муңу кубанычы катылган, мурас болуп калып кеткен элимде, күүлөрүндө өткөн тарых жазылган. Чертип жатты баракелде азамат, көкүрөктө жакшы сезим аралап, эскеришип эң сүйүктүү агайын, жүрөктөргө сүйүү сезим жаралап. Асен болсо тиктеп аяр жылмайып, карап турдуң шакирттериң, балдарың, моокум канып шаңгил тарткан күйүүсүнө, күйдө сүйүү, жашоо жана дагы арманың. Күйгүм кирди, келди убакыт кайтууга, көмөк барбайт кош деп эми айтууга, дегенсидің дагы бир аз турчу деп, рухсат бербей бизге үйгө кайтууга. Карап турдум төрдө илинген сүрөтүң, карай бердиң сен да мени туткактап. Неге баркыбызды түрүүлүктө билбейбиз, аттың дейбиз. Калган кезде
кара жерди кучактап, а бирок сен түрүсүң Калыбегим, ал анткени элге эмгек кылгансың, залкарлардын күйсүн жазып нотага, эмгегиңди элиң эми ылгасын. Айылыңда сени унутпайт эч качан, атын койду өзүң өскөн көчөнүн, чаң ызгытып жолун далай таптаган, чыбык минип биз ойногон кечөөгө. Айылыңдын мотурайган балдары, ак ишиңди өргө чаап улантар, келечектин актай ээси ошолор, өнөр улап, кыргыз элин кубантар. Чебер колдор кол ойнотуп кербездеп, чертип жатты кереметтүү бир күнү, шакирттери чоң концертин арнашып, эскеришип агайын эң сүйүктүү. Өтүп жатты кечеси досубуздун, улуттук консерватория чоң залында, борбору Бишкегимдин гүл жыттанган, биз сүйгөн жаздын май айында. Рахмат. Бул насаатчыдан мугалимден көп эме болот да. Азыр мына Калыбегибиз өлбөптүр, тирүү экен, барыңыздар көп болосуздар, канча деген комушчулар чыгып, канча эме болуп атат. Мен негизи Калыбектин тууган уулум. Экөөбүз бир партадан баштап, чогуу ушул мектепти бүттүп, Күрөңкейипке келген. Күрөңкейипти тапшыргандан бүтүп, эмне комуз боюнча Асанбек Асакеевди бар билесиздер. Далай мына иштеп жүрөт, дагы жолугуп турабыз. Именно бул бирөөгө агайыңар, бирөөгө мисалы бир тууган иши кылып, бул ушундай бир инсанда миллиондон бирөө жолугуш мүмкүнчүлүгү. Мына көбүр айтып атасыздар. Характер ушунчалык жумшак, өжөрлүгү менен ушул бир немени бир комузга ушул бир эме кылса, ошону бир аягына чыкпайын, ушундай эме болчу да. Алса кандай мынакей азыр барыбыз да көп болдук. Иши кылып, мынау жана гала кастет баарыңар мына уктуңуздар, ушул эми улана берсин. Муратбек сиздер чоң рахмат да, мынаудай мына кандай бир здание жазабыз. Мынау Давлесовдон кийин, агабыздан кийин эме сиз болдуңуз. Ушул малга чейин жетектеп келатасыз. Вот именно ушул жерден да билинип турат. Жанагы ушул фундаментин түздүңүз да. Мына Болот мырза, биздин Улук мырза агайыбыз мына ошондой эле экенсиз. Мына көрүп таң калып атам. Алсагандай Алла таалам эме жаш бере берсин. Чоң рахмат. Ушундай руководитель көп болсун дейм да. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге чоң.
mezgilde qarasam ey balamadırga çıkkan ey talelim. Gelin kızdı görgönden ayarı tur dese olbostan asılıp bir söz ayçın ey canelim. Geç girgende kadimki güyüp turgan şamelem ganteyin almaday dap taş balalem ay. Balamadırdan otto iman buldum. Gezegim gelip başımda momintip gevimdi tappayı dal buldum. Geçekin akçibek giygen selkinin altmıştan biri joğa tügül alganın tappay zar buldum ay. Men hazır esirdeden caştın çok dodum. Nitelgin ey kuştay gülgün caş. Estesen ekinçele gelbey dokşodum. Kayrıp bir gana çertken toktuğum. Kara sakala karıp men hazır kayran dele caştın çok dodum. Karçıgan ey kuştay gülgün caş. Kaygırsan gayra dile gelbey dokşodun ay.
Баракелде, кол чабуулар. Мынакей сынактын жеңүүчүлөрү аккан арыктан суу агат деген ушул. Ата көргөн ок жонот, эне көргөн тон бучат демекчи. Калыбек агайыбыз тарбиялап өстүргөн шакирттери, мөмөлөрү, жемиштери сиздердин алдыңыздарда турат. Чоң рахмат. Бар болуңуздар дейли. Бул чыгарма мынакей Боз үй деген композиция деп атасак болот. Боз үйдүн негизги формасын алды. Түндүгү дегендей иштеп чыккан Ирина Суеркулова. Эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу өнөр сүйүүчүлөр, бүгүнкү Калыбек Жекшенов агайыбыздын атындагы жаш комузчулар арасында өткөрүлүп жаткан сынагыбыздагы жыйынтыкталып атат. Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерватория, Калыбек Жекшенов атындагы коомдук фонд, коомдук телерадио корпорациясы биргелешип, шаардагы музыкалык мектептин окуучулары арасындагы жаш комузчулар сынагы ушуну менен аяктады. Биздин дагы үмүтүбүз чоң, дагы чоң комузчуларды күтөбүз. Уюштуруучуларга жана ошондой эле көзүнүн майын кетирип, келечек үчүн кайдыгер карабаган ардактуу агайлар, калыстар, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз.